Достор барыңыздарга ассалам алейкум. Бүгүнкү видеороликте достор биз сиздер менен торговля кылабыз Pocket Option'дан. Достор бүгүн бизде 18 сентябрь достор и бүгүн бизде уже 77 видеоролик болуп атат. Торговля жөнүндө и обучение именно трейдинг валютный парадан. Бүгүнкү торговлябызда биз сиздер менен балансыбызды 10% көтөрүшүбүз керек болот. 10% биз санап көргөндө уже где-то бир 2 миллионго чейин жакындап калат экен достор. Азыр балансыбыз 1 миллион 901 и бүгүн бизде торговлябызда достор индикатор болот и авторский стратегия дагы кошулуп, технический анализ дагы кошулат достор. Торговлябызды баштаардан мурда достор мен сиздерге Telegram каналымды жөнүндө айта кетейин. Telegram каналыбызда бизде торговляларыбыз жана результаттарыбыз, статистикаларыбыз жана отзывдарыбызды ушул каналыбызда көрсөңүздөр болот. Бул Telegram каналыбызда бизде не только торговля болот достор, но и бизде VIP чатыбызда сигналдар дагы болуп турат достор. Сигналдарыбыз бизде 2 маал болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Бул Telegram каналыбызда бизде күн сайын сигналдар менен торговля кылабыз и технический анализ, сигналдар, сделкалар ушул жака келип турат достор. Кечээ күнкү торговлябызда бизде бул жакта 10дон ашык сделкабыз плюска жабылды достор. Ушундай результаттарды сиздер дагы алсаңыздар болот. Telegram каналыбыздын ссылкабыз комментариянын башында эле тапсаңыздар болот достор. Ушул жактан өтүп бесплатно катталып алсаңыздар болот достор. Итак, торговляны баштаардан мурда достор биз сиздер менен индикатор RSI'ды кошуп алабыз достор. Ушул RSI менен биз сиздер менен анализ кылабыз и также технический анализ паттерндерди колдонобуз достор. 30 секунддук таймфреймибизде бизде валютная пара AE теневая OTS'тен бул жакта көрүп тургандагыдай эле бизде паттерн голова и плечи болуп атат да. Бул жактан биз 1 мүнөткө достор продажага ачабыз. Сатууга 2 сделка менен сатамын достор. Итак, смотрите, бул жакта кандай анализ болуп атат? Бул жакта бизде 2 уровень бар. Мынакей уровень перекупленности жана перепроданности. Бул жакта бизде данный момент азыр график астыга түшүп баратат и бул жакта бизде паттерн плечо болуп атат да. Мынакей сол плечосу, мына башы и правое плечо болуп атат достор. И бизде мынакей астыңкы уровень поддержка. Бул уровень поддержкабыз, скорее всего, бизде пробой болот достор. Ошондуктан биз бул жакта сделкабызды продажага ачабыз достор. Анткени бизде RSI'быз дагы бул жакта снижениеге кетип баратат достор. Графигибиз астыга түшүп баратат. Ошондуктан графиктин артынан эле сделкаларыбызды продажага ача беребиз. Итак, сделкабыздын жабылышына 10 секунд. Давайте үстүрөөк уровеньден дагы 5 опцион ачамын. 5 сделка 1 мүнөткө дагы бир жолу продажага ача беремин достор. Жакшыраак уровеньден да. Анткени график всегда өзүңөр билесиздер от уровня к уровню болуп жылат да. Сразу эле прямо түп-түзүнөн эле астыга түшүп кете албашы мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз жакшыраак точкаларды тандап, жакшыраак точкалардан үстүрөөк уровеньдерден продажага ача берсек болот достор. Максимум бир валютная парадан 3 сделка ачсак болот достор. Если анализибизге туура ишенип атсак, да, точный анализ койдукпу и ошол анализдерди 3 жолу отрабатывать этишиңиздер керек. Биринчи сделкабызды биз Морик уровенин ачтык. Бул жактан график бир аз үстүгө көтөрүлдү. Бул жактан дагы бир жолу ачып атабыз продажага. Бул жактан дагы бир жолу график көтөрүлүп атат. Если дагы көтөрүлө турган болсо, мен жакшыраак точканы тандап туруп, үчүнчү решающий сделкамды дагы бир жолу продажага ача беремин достор. Итак, сделкабыздын жабылышына 5 эле секунд калды. Көрүп тургандагыдай эле опасно жабылып атат. Так, 2, 1, 0 есть достор. Экинчи сделкабызды сразу плюска жаптык и дагы бир жолу достор 30 секундка которобуз. Көрүп тургандагыдай эле графигибиз түшүп баратат. 1 мүнөткө сата беребиз достор. 2 сделка менен дагы ачамын продажага. Анткени бизде 10 секунддук таймфреймде дагы бизде перевернутый голова и плечи болуп атат да. Мынакей плечо, мына головасы, башы и мына правое плечо. Кайрадан эле бизде моундай паттерн болуп атат. Значит, бул жакта график дальше снижениеге кетиши мүмкүн достор. Ошондуктан биз сделкабызды продажага ача беребиз. Далее бул жакта мен дагы бир уровеньдерди коёмун. Мынакей бул жакта 2 уровень бар экен. Если ушул уровеньдерге чейин көтөрүлө турган болсо, график түшпөй, анда экинчи сделкамды мынакей биринчи уровеньден ачамын. Ушул жактан продажага ачам, ачканга даярдана беремин. Бул сделкабыз минуска жабылды. Дагы бир жолу Морик пикти күтөбүз и үстүрөөктөн 5 опцион менен продажага дагы бир жолу ачабыз. Так, ушул жерден 5 сделка ача беремин сатууга. Мынакей биринчи уровенибизге почти жетип калды мынакей. Бул уровенибизге жетип калды почти. Ушул жактан биз сделкабызды продажага дагы бир жолу анализибизге ишенип, сделкабызды продажага ача беребиз. Если даже бул уровенибизди пробой кылып дальше үстүгө кетип кала турган болсо, анда бул валютная парадан биз Морики эң үстүнкү уровень сопротивлениядан үчүнчү сделкабызды, попыткабызды ачабыз достор. Анткени график айткандагыдай эле уровеньден уровеньге жылат. Биздин азыркы ачканыбыз биринчи уровень сопротивления болуп атат. Итак, сделкабыздын жабылышына болгону 5 эле секунд калды. И экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Отлично. Кийинки валютная пара австралиец, канадец, ОТС болот достор. Бул жерде ярко выраженный уровень сопротивления көрүнүп турат. Бул жерден 1 мүнөткө
биз продажага ача беребиз достор. Ушул жерден 2 опцион продажага. Анткени бизде бул жакта яркий уровень сопротивления көрүнүп турат. Мынакей уровень сопротивлениябыз бизде мурда 4 жолу отскок бериптир да. Мындай карап көрсөк, мынакей астыңкы уровеньдер дагы бар, поддержка жана үстүнкү уровень бар. И бул жакта бизде подъем, понижение, подъем, понижение, подъем, понижение и азыр мынакей 4 жолу келип атат достор. Подъем болду и бул жактан дагы бир жолу биз сделкабызды продажага ачабыз. Анткени мурда бул уровень сопротивлениябыз 3 жолу туруштук берген. И 4 жолу келип атат. Бул жактан дагы бир жолу сделкабызды продажага ачып атабыз достор. Көрдүңүздөрбү? Мурдакы эле ситуацияларды байкап биз анализ кылып атабыз. Итак, 10 секунд калды и бул сделкабызды дагы успешно плюска жабып атабыз. Давайте до конца күтөлү, кандай болуп жабылат экендигин. Так, 3, 2, 1, 0. Есть достор. Бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык. Итак, дагы бир жолу, в принципе, ачып көрсөк болот 1 мүнөткө. Давайте 2 сделка менен дагы бир жолу ача беребиз. Анткени биздин анализибиз сакталуу эле турат. Бизде пробой боло элек бул уровенибизде. Ошондуктан биз сделкабызды кайтып аткан учурунда дагы бир жолу сделкабызды продажага ача берсек болот. Аябай сонун сделкабыз плюска жабылып атат и көрүп тургандай деле график кыйла эле түшүп кетти и бул уже 4 сделкабыз плюска жабылып атат достор. Балансыбыз уже 72 000 плюс болуп калды достор. Результат аябай күчтүү болду. Давайте дагы 2-3 сделка ачабыз и балансыбызды 2 миллионго чейин жеткизебиз достор. Кийинки сделкабыз канадец швейцарский франк ОТС болот достор. Бул жакта биз азыр RSI индикатор менен жардамы менен торговля кылабыз достор. Бул жакта валютная парада кыйла эле график көтөрүлүп калыптыр. Бул жерден 2 сделка менен продажага ача беремин достор. Анткени бизде бул жерде уровень сопротивлениябызга жетиптир и бул жакта бизде RSI'быздагы зона перекупленностьта жүрөт достор. Көрдүңүздөрбү? И бул жакта уже сделкабызды биз сатканга ача беришибиз керекпиз достор. Анткени графигибиз кыйла эле көтөрүлүп кетти достор. И ушул уровеньден графигибиз возможно отскок берет. Анткени айтканда деле индикатор робот менен биз бул жакта сделкабызды байкап карап атабыз да. Мынакей. График көтөрүлүп кетти. Зона перекупленностьтан и уже сделкабызды ача берсек болот продажага. Давайте байкайлы, кандай болуп жабылат экен. Бул биздин уже 6 сделкабыз. Бизде уже 4 сделка плюс и 2 минус да. Сонун достор. 5 сделкабызды дагы биз успешно плюска жаптык достор. 30 секунддук таймфреймге дагы бир жолу өтөбүз дагы и дагы бир жолу 1 мүнөткө сатканга ача беребиз достор продажага. Анткени 1 мүнөттүк таймфреймде бизде дагы деле мынакей график түшүп атат. Байкашыбыз боюнча биздин RSI индикаторубуз эмиден эле мынакей зона перекупленностьтан чыкты. Мынакей жаңы эле чыкты. Мынакей астыга түштү и скорее всего биздин RSI'быз могулики астыңкы линиябызга чейин бир түшүп барат достор. Анткени графигибиз зона перекупленностьта жүргөндө астыңкы уровень перепроданностька чейин түшүп туруп анан кайра көтөрүлүшү керек болот достор. Акыркы 5 секунд и байкашыбыз боюнча графигибиз бир аз түшүп туруп эле 30 секунддун ичинде кайра көтөрүлүп кетти достор. Мейли, давайте кийинки валютная парага өтөбүз и башка валютная парадан дагы анализ кылабыз. Кийинки валютная пара евро японская иена ОТС болот. Биз бул жерде по тренду 5 сделка менен покупкага ача беребиз достор. Эми давайте мындай анализ кылайлы. Биздин RSI'быз көрүп тургандай деле подъемго кетип атат үстүгө. Далее бизде бул жерде мынакей уровень поддержка бар и ушул уровень поддержкадан бери бизде графигибиз үстүгө эле өсүп баратат достор. Покупка болуп кетип атат да. И по тренду эле биз сделкабызды үстүгө ача беребиз достор. Анткени мынакей биздин графигибиз үстүгө жылып баратат моундай волна болуп. Сонун достор. Бул сделкабызды дагы уверенно плюска жаптык и балансыбызды 2 миллион 8 000 сомго чейин көтөрүп койдук достор. Торговля болгону 15 мүнөт болуп атат и биздин убактыбыз уже келип калыптыр достор. Азыр 20 мүнөттөн кийин биздин телеграмыбызда сигналдар менен торговля башталат достор. Сиздер дагы кошулуп биз менен чогуу анализ кылбай эле сигналдар менен торговля кылып акча тапсаңыздар болот достор. Ссылка биздин телеграм каналыбыздыкы комментариянын башында болот. Ошол жактан өтүп катталып сурооңуздар болсо мага телеграмга жазсаңыздар болот достор. Сиздер менен эми эмки видеороликте, эмки сессияда көрүшөбүз достор. Лайктан басып комментариядан жазыңыздар и каналга катталыңыздар достор. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.